Бешеналиев атындагы орто мектеби алгебра 7-класс математика мугалими Майрикеева Рыскүл Мамакадыровна. Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү биздин темабыз эң кызыктуу темалардын бири. Анда сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы ыктымалдуулук теориясына киришүү. Бүгүнкү сабакта биз балдар төмөндөгүдөй суроолорго жооп алабыз. Ыктымалдуулук теориясы деген эмне? Тарыхы, окумуштуулардын эмгектери, окуялардын түрлөрү, мүмкүн эмес окуя деген эмне, кокустук окуя деген эмне, ишенимдүү окуя деген эмне, А окуясынын ыктымалдуулугу деген эмне? Окуяларга турмуштан мисал келтирип логикалык ой жүгүртөбүз, көнүгүүлөрдү аткарып, ыктымалдуулугун эсептейбиз. Кыскача, тарыхы. Ыктымалдуулуктар теориясы деле математиканын башка тармактары сыяктуу эле практикалык жана илимдин ички керектөөлөрүнөн пайда болгон жана өнүккөн. А дегенде ал кумар оюнунун жыйынтыктарын алдын ала божомолдоого керек болгон. Ыктымалдуулук теориясынын негизги түшүнүктөрү 16-17 кылымдарда голландиялык Кардано, Геоген, француз окумуштуулары Паскаль, Ферма биринчилерден болуп, оюн талаасында ыргытылуучу ойноочу сөөгчөлөрдүн ыргытуу ыктымалдуулуктары жөнүндө эмгектерди жазышкан. Ыктымалдуулук теориясы деген эмне? Ыктымалдуулук теориясы бир кокус окуянын ыктымалдуулугу боюнча кандайдыр бир түрдө аны менен байланышкан башка кокус окуянын ыктымалдуулугун табууга мүмкүндүк түзүүчү математикалык илим. Бүгүнкү күндө ыктымалдуулук теориясы деп аталган математиканын бөлүгү болуп көрбөгөндөй өнүгүүдө. Анын маңызы эмнеде? Ыктымал деген сөз эмнени билдирет? Турмушта кайсы бир окуянын кубулуштун болушу же болбошу ар кандай шарттарга көз каранды болуп, мүмкүн, ыктымал сөздөрү менен түшүндүрүлөт. Мисалы балдар, эгерде тыйынды ыргытсак кайсы бетинен түшөт? Ооба балдар, же сом бетинен, же герб бетинен түшөт. Бул жерде эки гана мүмкүнчүлүк болот. Ал эми лотерея сатып алууда ким көп утушка ээ болот? Албетте балдар, кимдин лотереясы көбүрөөк сатып алса, ошол адам утушка ээ болот. Бул ыктымалдуулук теориясы ушул кубулуштарды сан аркылуу туюнтат. Биз азыр мисал карап көрөлү. Бүгүн жаан жаайт, бүгүн жаан жаабайт. Азыр бизде бардыгы болуп эки кубулушту көрүп турабыз. Биз кубулуштарды, окуяларды латындын баш тамгалары менен белгилеп алалы. А окуясы бүгүн жаан жаайт. Б окуясы бүгүн жаан жаабайт. Алардын ар биринин келип чыгуу ыктымалдуулугу теңме-тең. Башкача айтканда 50%. Анда ыктымалдуулугун сан аркылуу туюнтсак, ПА окуясы 2-ден 1-ге барабар, ПБ окуясы 2-ден 1-ге барабар. ПА окуясынын келип чыгуу ыктымалдуулугу, ПБ В окуясынын келип чыгуу ыктымалдуулугу. Демек, эки окуя тең теңме-тең болот. Эми окуялар бизде 3кө бөлүнөт. Бизде мезгилдердин биринин артынан бири келиши. Мисалы, жай айынан кийин күз мезгилинен кийин кыш мезгили. Бул ишенимдүү окуя. Азыркы шартта динозаврлардын жашашы мүмкүн эмес. Демек, бул мүмкүн эмес окуя. Ал эми балдар, жайдын күнү кар жаайбы? Ооба балдар, кар жаашы мүмкүн. Демек, бул кокустук окуя. Эми мисалдарды карайлы. Тунук эмес идишке 100 жалаң ак шар салынган. Төмөндөгү окуяларды карайлы. А окуясы
каалагандай алынган шар ак болот. Б окуясы каалагандай алынган шар кара болот. А окуясынын ыктымалдуулугун табалы. Балдар, мен карабай туруп, тунук эмес идиштен шар алсам, анын өңү кандай болот? Албетте ак болот. Демек, А окуясынын ыктымалдуулугу бул бардык шарлар 100, ак шарлар дагы 100. Демек, 100дүн 100гө болгон катышы барабар 1ге. А окуясы бул ишенимдүү окуя, демек 1ге барабар. Эми балдар, Б окуясы кара шардын чыгышы. Ал идиште кара шар жок болгондуктан, демек бул мүмкүн эмес окуя. 0дүн 100гө болгон катышы барабар 0. Эми кийинки маселени карайлы. Тунук эмес идишке 55 ак, 45 көк сар шар салалы. Окуялар төмөндөгүчө болсун. А окуясы каалагандай алынган шардын түсү ак. Б окуясы каалагандай алынган шардын түсү көк. Биринчи окуянын ыктымалдуулугун табалы. Бардык шар бизде 100, ал эми ак шар 55. Анда ПА окуясы 55дин 100гө болгон катышы барабар 0,155. ПБ окуясы бардык шар 100, ал эми көк шар 45. 45дин 100гө болгон катышы барабар 0,145. Эми силер суроого жооп бергиле. Кайсы шардын чыгуу ыктымалдуулугу көбүрөөк? Туура балдар. Ак шардыкы көбүрөөк. Себеби ак шардын ыктымалдуулугу жогору. Эми аныктама беребиз. А окуясынын ыктымалдуулугу деп анын келип чыгышына көмөкчү окуялардын санынын бардык мүмкүн болгон окуялардын жалпы санына болгон катышын айтабыз. Формуласы ПА окуясы барабар Мдин Нге болгон катышы. Мында М көмөкчү окуялардын саны, ал эми Н мүмкүн болгон окуялардын саны. Балдар, окуялар 3кө бөлүнөт. Мүмкүн окуя, кокустук окуя, мүмкүн эмес окуя. Мүмкүн окуя ПА окуясы барабар 1ге. Демек, мүмкүн окуянын ыктымалдуулугу 1ге барабар. Мүмкүн эмес окуя ПБ окуясы барабар 0гө. Мүмкүн эмес окуянын ыктымалдуулугу 0гө барабар. Ал эми кокустук окуя Псы окуясы 0дөн чоң жана 1ден кичине. Кокустук окуянын мааниси 0 жана 1дин арасында. Бышыктоо үчүн көнүгүүлөр. 102 беттеги номер 3 көнүгүүнү карагыла. Мергенчи 100 жолу атууда 92син бутага тийгизет. Ыктымалдуулугун эсептеп, мергенчинин бутага тийгизиш мүмкүнчүлүгүн мүнөздөгүлө. Мергенчи канча жолу атты? Бардыгы 100, Н барабар 100. Анын канчасы бутага тийди? 92си. Н барабар 92. Анда ыктымалдуулугун эсептесек, Н барабар 100, Н барабар 92, ПА окуясы барабар 92дин 100гө болгон катышы барабар 0,192. Мергенчинин демек 92 атуусу бутага тийген. Кийинки маселе номер 4. Автозавод чыгарган 1000 машинанын 16сы дефект менен чыгат. Жараксыз машиналардын чыгарылышын ыктымалдуулугун эсептеп, заводдун ишине мүнөздөмө бер. Кана балдар, бардык чыгарган машинасы канча? Н барабар 1000. Туура. Ал эми жараксыз машинанын саны канча? Мүмкүн болгон жараксыз. М барабар 16. Анда ыктымалдуулугу Н барабар 1000, М барабар 16, ПБ окуясы барабар 16нын 1000гө болгон катышы барабар 0,1000ден 16. Демек, заводдун ишине кандай баа берет элеңер? Ооба, завод 1000
машинанын 16-сын гана жараксыз кылса, анда ишин жакшы деп белгилесек болот. Балдар, темабыз түшүнүктүү болсо, анда үйгө тапшырма алгыла. 102 беттеги номер 6-5 көнүгүүлөрдү аткарабыз. Андан сырткары ар бир окуяга 3төн мисал түзүп келебиз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.